улуттук биринчи каналдын заманбап студиясы конокко чакырып эле таңкы тамашага. Өздөрү жокко чото. Мындай кара куртка кийген кыз мында отканда. Силер көргөн жоксуңарбы? Алдыңарда бир кара куртка кийген кыз чыккан жокпу? Кыздарды байкаган. Орто бойлуу мындай татынакай болгон кыз. Жок, Мелигилен ошо кызды жоготуп жиберип изде алып таппай жатпайм да. Эгерде астыңардан чыгып калса айтып койгулачы. Жактан жоготтарбы? Кара куртка кийип жүргөн кызга айтсаңар, кара курткача мала издеп жүрөт силер. Ой, орточо дейсиң. Орточо. İzleyim seni arasına elleridin en bir koz kızarınan cerleridin. Болду, болбоду, могуз окшойт. Давай наливай. Сизди кечке издеп өтүп, саламатсызбы, кандайсыз? Скамейкада отурам деп айтып коюп туруңуз. Покажется светлым, как сто балерин. Сіз өзіңізді мықты актермін деп ойлайсыз ба? Мыкты актёрмун деп ойлобойм. Бирок ойлочу моментим келет, убактысы келет. Ошол эки нерсеге аракет кылып азыр иштеп аткан кезибиз. Кандай роль берилсе андан баш тартмаксыз? Азыркы учурда барыңарга эле белгилүү болгон Саламишки кино тасмасын билесиңер. Кыздын образын жараткан. Ошондой образды мен азыр баш тарттым. Жарык этип болочоктогу жубайм. Бул менмин деп жолугуп калаттыр деп интервью берген экенсиз. Ооба. Жолуктубу? Жолукту деп деле айтсам болот, жолуга элек деп деле айтсам болот. Себеби азыр бар, сүйлөшүп атабыз, жакшы эле буюрса анан болочок жубайым болобу болбойбу аны убакыт көрсөтөт да. Эгерде чынында ошол эле адам менин болочок жубайым болсо, анда ушул адам экен, баягы жарык этип чыккан адам ушул адам экен деп айтам. Сиз актер болгондуктан актерлук чеберчилигиңизди дагы бир ирет сынап, мен сизге кичинекей бир образдарды айтам, сиз ошентип аткарып беришиңиз. Мейли. Сиз боксерсуз. Дүйнөлүк чемпионатта биринчи орунду алып атасыз. Дүйнөлүк чемпионатта биринчи орунду алып атам мен. Келиңиз, мен сизди биринчи орунду алды дейм, анан сиз өзүңүздүн эмоцияңызды көрсөтөсүз. Бүгүнкү дүйнөлүк чемпионатыбызда Болотбек Тилек биринчи орун. Шрек деген мультфильмди көргөнсүзбү? Ооба. Ошодогу мышыкты билесизби? Жалдыраганын көргөнсүз берсеңиз. Мышык кичине кичирээк болот. Холод, зной, пустыня зарастет травой, и нас меняет жизнь себе подстать. Она художник и поэт, танцует сложный минуэт. Жаныңыздан аябай сулуу кыз өтүп баратат. Сиз болсо бир көрүп сүйүп калдыңыз. Жана? Аллилуйя, 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 аллилуйя. Бул кызды бир көрүп сүйгөнгө болбойт. Башкасын издейм. Эми болсо сиз 75 жаштагы чоң атасыз. Небереңиздин тоюнда каалоо тилек айтып атасыз. Эми кагылып кетейин. Бул сен жаш бала кезиңде шымыңа көп чечип койгонуңа карабай эле бактык алдыңа кетейин. Эми карачы, бой жетип эле ортасын кагылып кетейин күтүгүм. Чоң апаң экөөбүз сага бир тайды белек кылалы деп келдик атайын. Эми кечке эле мен сүйлөй бергенде деле болбойт. Чоң апаң деле бир эки ооз калып лейин айтып койсуң, кагылып кетейин. Рахмат. Чоң апаң ушунчө эле сүйлөй берет, чоң апаң деле айтат калып лейин. Мен каалоо тилек айтпайм. Мен болсо тамаша. сизге логикалык суроо берем. Даярдап койдум, даярсызбы? Даярмын. Айдоочулук куөлугун албай, карама-каршы жолдо баратсаңыз, ГАИ сизди көрүп тоскон жок. Эмнеге? Мен карама-каршы менен кетип баратканда ГАИ бул бетте турушу мүмкүн да. Ошондуктан тоса албай калышы мүмкүн. Демек сиз ушинтип ойлойсуз? Мен ушинтип ойлойм. Сиздин жолуңуз толук эмес, андыктан мен сизге ушундай мүмкүнчүлүк берейин. Сиз бизге аябай жакшы маанай тартуулап бергениңиз үчүн ушул жерде жүргөн шаар тургундарынан сурап көрүңүзчү. Ал гаилер деле көрмөксөңгө салып коет. Кээ бир гаилерчи андайлар биз көрө элек. Мүмкүн байкаган жок. Мүмкүн машина чындап эле машина көп болгондуктан карабай байкалып калгандыр. иштебегендик да. Эми ГАИдин өзүнүн жумушу болуп калгандыр тоскоого себеби. Одностороннийго тескери айдап атса, ал түшүнүгү жок эле адам айдап атса, түшүнүгү бар адам мындай айдап атат. Сизди ГАИ кызматкери көрдү дагы, бирок тоскон жок. Эмне себептен деп ойлойсуз ушуну? Анткени мен жылдыздым дейм. Биз сиздин тапшырма боюнча келдик. Сиз келгиче менин боюм да өсүп кетти.
Абдан жакшы. Кандай жооп алып келдиңиз? Айтор чынында так маалымат ала алган жок. Анда жообуңузду укканга даярсызбы? Даярмын. Анткени бул ирет сиз жөө болчуңуз. Сизден элдерге эң сонун анекдот болсун. Айылдагы авушка менен кемпир келин алышат. Келин болсо шарлык, современный, интеллигенттүү келин болуп чыгат. Ал келини бир күн тамак жасап атып, лабровый лист кошуп коет, өзүңөр билгендей. Аны көргөн кайнатасы келинден сурайт: "Ай келин, бул эмне деген жалбырак?" десе, "Ата, ал лабровый лист" дейт. Кулагы жакшы укпай калган авушка: "Эмне дейсиң?" десе, "Лабровый лист" дейт. "Ой, эмне деп атасың?" десе, "Ата, ал лабровый лист" десе, кемпирден сурайт дейт: "Ой, кемпир, бул эмне деп атат?" десе, "Эмне демек эле бабыровый иштеп атат" дейт. Анткандай тамагыңыздар таттуу болсун. Аябай кызыктуу анекдот экен. Анекдотуңузга чоң рахмат. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Силерге дагы Келбергениңиз үчүн. Чоң рахмат. Ал эми ардактуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен биздин көрсөтүү соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу жүз көрүшкөнчө дал ушундай маанайда туруңуздар. Кош кула. Саламатта калгыла.